Өзүңүздү тааныштырып коюңуз, анан бизнесиңиз жөнүндө айтып бериңизчи, кандай бизнес кылып атасыз? Бул идея каяктан келди? Ушу Көл суунун мына ушундай эң сонун кооз атактуу көл суунун астында мына мындай эжекебиз кичинекей ресторан ачып алып, мына бизнесин баштап аткан экен. Карап койгула достор. Глобо мынакей. Ресторандын ичи бул. Эми өзүңүз жөнүндө айтып берип коюңуз, сиз кандай баштадыңыз? Өзүм жөнүндө айтсам, Катыраак айтып коюңуз. Ором алып келип сатып көрөйүнчү деп сатып калдым. Бирок бир эле ай иштедим да. Былтыр иштедиңиз, Былтыр. Азыраак болуп калды анан. Сезон бүтүп кетип калдым. Быйыл мындан да кичине чоңойтсомбу деп тамактасыр. Азыр 15 кишиге тамак берем. Ушул жактан заказ түшүп атабы? Ойбай, көл суунун маңдайынан заказ түшүп атат. Экинчиси менен алып келем. Мындан да могу столум кичик болуп атат. Мындан да чоңойтсомбу деген жакшы идеяларым болуп атат эми буюрса. Бияка кандайча келип калдыңыз? Кандай бул идея каяктан келди сизге? Бул идея былтыр бир эже каттама сатыптыр деп угуп калып эле кой, мен деле оромо сатсам болду да, үйдө отурбай ошол эле отурдум 2 ай бою. Бир күнү 7 оромо сатып алып келдим. Мындай каттап жерге келсем эле казак балдар келеңсиже деп эле алып кетти. Ошол боюнча эле кой. Күндө келсем болгудай деп анан былтыр эшек менен келчүмүн. Бир ай эшек менен келип өткөрүп, анан сезон бүтүп калды. Анан быйыл июлдун 1-инен баштап ат менен келип атам. Күнү эртең менен келем, ушу 5-inde кетем. Жакшы. Анан келечекте пландарыңыз бар экен да чоңойтконго, ушул жака бир кичинекей кофейня ачсам деген тилегиңиз бар экен, келечекте. Ачышым керек экен да, себеби биякта спрос барбы? Чайга бар, кофеге бар. Кофеге бар, Мындай суукта ысык ичиш керек экен. Келип сурап атышат, анан азыр меники моуле титан менен анан кофейня ачып койсом, бияка келип отургудай кылып өстүп ичип, жерден деле тиги бат жасалчу тамактар жасап берсем болгудай. Все. Азамат сиже ишиңизге ийгилик. Эң сонун мынакей достор. Керек болсо көл суунун маңдайында, керек болсо көл суунун үстүндө ачык асманда мындай кичинекей кофейнелерди ачып алып, чай берип атат биздин тургундар. Келечекте эжемдин бизнеси чоңойот деп үмүттөнүп туралы буюрса. Ал эми туристтер аябай көп азыркы тапта. Мынакей.